Кыргызстанга бир канча жылдан бери Азамат Касеев агабыз мына ушул Кивинованы реклама кылып, мындайча айтканда жарнамалап келет. Өзү тигет, жылга быйыл азыраак айдаптыр. Буга суроо талап кандай болуп атат Кивиновага? Буга суроо талап Кыргызстанда аз, бирок дүйнөлүк рынокто эң жакшы, өтүмдүүлүгү жакшы. Азыр Кивинова деп атабыз. Биз өзүбүз деле түшүнбөй атабыз да, бул не максатта өстүрүлөт? Бул эмне деген өсүмдүк? Бул зерно будущего деп коет. 10 жыл болду айдап жүргөнүмө. Башында муну үрөң катары саттым көбүнчөсүн. Бизде Кыргызстанда айдабай коюшту элдер. Айдасак да объем чыкпай койду. Чет өлкөгө минимум 20 тонна керек экен. Анан мен көбүнчө үрөң катары саттым. Украина, Армения, Россия, Казакстан жактагылар үрөндөрүн көбү менден алып кеткенде килограмм $35 сатчубуз. Мынакей. Азыр 1000 сомдон азыр арзан болуп калды. 1 килограммы урого 1000 сом. Азыр ошо менден алып кеткендер кайра эле Кыргызстанга өзүбүзгө алып келип сатып атат. Бизде айдабай коюшту да, дыйкандар көп кызыкпай койду. Анан мунун немеси мындай бул тамак ашка колдонулат. Тамак ашка колдонулат. 1 килограммы 10 килограмм гречкага барабар. 1 килограммы. Мындан 100 грамм жесең 1 килограмм гречка жеп алган. Ашты ушунан басыш керек экен да. Сонун болот тамагы. Бул аябай. Эртең менен бир жеп алсаң кечке чейин ток жүрөсүң. Ток жүрөсүң да. Кубаттуулугу күчтүү болот экен да. Кубаттуулугу аябай күчтүү. Анан муну деген көрдүңөрбү мына бул культурный алавата да. Бул алавата. Бизде муну шора деп коет, мына ушул сиз айткандай. Ушунун культурный да. Анан буларды деген азыр быша элек. Кичине кечирээк айдалып калган. Мунун 10 сортун айдап көргөм да. 10 сортун айдадыңыз. Анан мунун эрте бышканы да бар. Арпа менен тең бышат 90 күндө, 150 күндө бышат. Мол сорту Тичикака деген, Q5 деген сорту болчу. Мына мемелер. Бул быша элек да. Ушундай чоң болот экен да бул. Анан Регалона деген сорт мына. Бул алавата эле болуп турбайбы? Мындай карасаң алаватадай. Бул апапакай сорту. Бул ак сорт. Монтип койсо эле. Демек муну негизинен спортсмендерге тамак аш катары берсе болот экен да. Сонун да. Здоровый образ жизни дегендер алат Бишкектен көбүнчөсүн. Анан чет өлкөдө 10 жыл жашап келген, Америкада жашап келген кыргыздар эле алат. Жеп көргөндөр эле албаса башка. Анан бизде ярмаркаларга көп эле чыгып жүрдүм. Ой, мунуңду 1000 сомго продуктовойн 1000 сомго алгыча, анда эт 3 сомдон болчу, 3 килограмм эт албайм дечи дегендей. Демек, бул маданият бизде жакшы өнүгүлөк. Көпчүлүгүбүз жеп көрбөсөк керек Кивинованы. Гектарга 2,5 килограмм айдалат. Гектарына 2,5 килограмм. Анан түшүмдүүлүгү мындай орто жерден 700 килограммдан семиз жерде 3 тоннага чейин алган. 3 тоннага чейин, Бул деле жакшы, эгер экономикалык жактан алып турган болсок жакшы эле. Аябай эле пайда берет. Бир эле носу буга эч кандай гербицид жок, таза органика менен өстүрүш керек. Таза органика эч кандай. Гербицид берсең, бул өзү түбү ото чөп болгондуктан любой гербицидке пастрады. Бул жерде жетише албай калып бир сыйра гербицид чачып койгон үчүн алат элек болуп калган. Мына туугандар, азын-аулак болсо да кичине сиздер үчүн маалымат болду. 150 күнгө чейин бышат экен, бир канча ондогон сорттору бар экен. Кыргызстанда дээрлик башка жерде айдалбайт. Тамак аш үчүн колдонула турган өсүмдүк экен. Мына туугандар, угуп жүргөн болсоңуздар, мына көрүп алдыңыздар. Бул мировой рынокто ошо Кивинова, Амарант, Макалар. Кайсы мамлекет көп өстүрөт муну? Америка. Америка өстүрөт. Мекени Түштүк Америка. Мекени Түштүк Америка. Саламат болуңуз.